ата-эне баланын келечегине жооптуу болуш керек да. Эшмамбет Байсейит уулу атындагы орто мектептин информатика мугалими, Кыргыз Республикасынын эл агартуунун отличниги Нурдин Чороолу өткөн жылдан баштап жогорку класстын окуучуларын республикалык тестирлөөгө даярдап, семинардын катышуучуларына өз тажрыйбасын бөлүштү. Эң негизгиси менин оюмча окуучулардын дүйнө таанымын кругозорун өстүрүү. Окуучунун канчалык кругозору кең болсо, ошончолук кыргыз тил бөлүгүн тапшыруу ага жеңил кетип. Ал үчүн эмне кылабыз? Сабактын дайыма алдында сабак башталарга чейин, бир жарым сааттан 1 саатка чейин окуучулар күндө үйүнөн жаңылыктарды окушат. Эмне үчүн дегенде, бизди курчап турган дүйнө менен дайыма таанышта болуп, дүйнө менен дайыма тыгыз байланышта болуш үчүн дайыма жаңылык окуп келишет да, анан ушул жерден окуп келген жаңылыктарын айтышып, анын жаңылыктарын анализ кылабыз. Өткөн жылы Эшмамбет Байсейит уулу атындагы орто мектеп райондо жыл жыйынтыгы боюнча 1-орунду камсыз кылышкан. Аны менен катар олимпиадалык көрсөткүчтөрү боюнча да алдыңкы орунду ээлешкен. Бул мектепте күчүрмөн билим сапаты үчүн күрөшкөн мыкты педагогдор эмгектенишет. Мына ошолордун тажрыйбасын районго, шаарга жайылтуу максатында ушундай семинарга келип отурабыз. Бул мектеп сабактан тышкары дагы жакшы долбоорлор менен иш алып барышат. Мисалы өзүңүздөргө белгилүү болгондой, керемет долбоору боюнча математика сабагынан эчекелер жакшы сабак көргөзүп беришти эн аталар менен бирдикте. Мен ойлойм, билим сапаты башталгыч класстан башталат. Жогорку класстагы жаңы республикалык тестирлөөгө даярдоо, предметтик олимпиадага даярдоо, билим сапатынан жыйынтык берүү. Бүгүнкү күндө өлкөдө миграция маселеси көйгөй жаратып келүүдө. Семинардын катышуучулары балдарын таштап коңшу жана чет өлкөгө каражат табуу максатында кетишкен ата-энелер туурасында ойлорун айтышты. Энени бир жактуу карабаш керек. Себеби дегенде бардык адамдар сыяктуу эле ошол үй бүлө дагы мыкты жашоого жеткиси келет да. Анан ошол мыкты жашоого жетиш үчүн эне айла жок баласын атасына таштады. Бирок ошол кезде дагы атанын да жоопкерчилиги бар. Ошол энени жоктотпой, балдарын баккан ата-энелер толтура, эркек ата-энелер толтура. Андай ата-энелер, аталар биздин мектепте да бар. Талас шаары райондон келишкен директорлорго Лариса Сасыкулова, Гүлнара Орозалиева башталгыч класстын окуучуларына математика боюнча ачык сабак өтүп, өтүлгөн сабактар боюнча талкуу болду. Жаш директорлорго усулдук жардам, ушундай бир мындай тажрыйба алмашуу максатында биздин мектепке семинар коюлган. Семинарга бүгүн бардык мектептин директорлору келип катышып атат. Ар кандай иш-чаралар, ар тараптуу иш-чаралар коюлган. Ошолордун бардыгына күбө болушуп атат. Анан биздин мектеп эң негизги эле жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоодо биздин Чороолу Нурдин аттуу мугалимибиз жакшы иштерди алып баратына байланыштуу ошол агайыбыздын дагы иштерин жайылтуу максатында директорлордун семинары коюлган. Билим берүү тармагында окуучулардын билимин жогорулатуу багытында суроо талаптар күчөп, мугалимдердин жоопкерчилиги да талапка ылайык болуусу белгиленди. Сыймык Барманов, Орозбек Бейшебаев, Талас району.